Амансыздар мекендештер, ассаламу алейкум. Москваның группалары менен таратып коебуз. Буйруса, ушул арзанатуудан пайдаланып калыңыздар. Биз бүгүн метро Добрынинскаяга Дента класс аттуу клиниканы жардамага келдик. 2016-дан бери биздин мекендештерге кызмат көргөзүп келе жаткан клиника экен. Стажы жогору урологдор, стажы жогору гинекологиядагы эжекелер кызмат көргөзүшөт экен. Стаждары туугандар силерге айтып коеюн. Урологиянын агабыздын стажы, урологдун стажы 10 жыл дейт. Гинеколог эжекебиздин стажы 25 жыл, кардиологдун деле стажы 25 жыл, терапевт 25 жыл. Стоматологдордун стаждары 7 жылдан 10 жылга чейин ошондой врачтар экен. 20% арзандатуу апрель айы ичи болот. Безвыходной иштешет экен. Эртең мененки 9-дан 8-ге чейин кызмат көргөзөт. Метродон мындай айтканда бир 2 мүнөттүк эле жол экен, ачыгычы. Подземкадан барсаңыздар без пробка барасыздар. Мен эми сырттан көргөзүп коеюн, мындай өтө эле мындай эле көргөзүп коеюн силергечи. Туугандар, Добрынинская бул бир эле билебиз, чыгып эле солду караганда мен примерно ориентир айтып коеюн. Мына здание эмес. Наркы зданиясы. Бир жол бар, ошол жерден ичкери карай кирип кетебиз. Парковка эми эптеп койсо болот экен. 450 сомдук парковкалар бар экен, агабыз аркы бетте бекер парковка бар, 2-3 машиналык дейт, андан көргөзүүгө аракет кылам. Бизден алыспай турасыздар, лайктан бирден басыңыздар. Мурдаки ушул клиникадан келип дарылангандар болгон болсо, тейлөөсү, мамилелери боюнча дагы жаза кетесиздер деген үмүттөмүн. Андыктан поддержка кылып коесуздар. Эч ким оорубасын, чындыгына эч ким оорубасын. Күч кубатты берсин, тилеген ой максаттарыбызга жете берелик. Газыны басайлык, акчаны кылайлык. Мынаяктан тарткын эле досум, ориентир малдар айтып коеюн да. Букс точкалар бар дегендей. Наркы жакта жанагы бар эле, рынок бар эле, азыр барбы жок билбейм. Мурда бар эле. Мындан нары барганда биздин посольство бар, мына көчөдөн нары барганда көбү келет го. Андан айтып коеюн. Ушундайынан өтүп барабыз. Подземкадан бара турган жол бар экен, просточу баш айланып калат да. Так сырттан эле көргөзүп коеюн, көчөдөн эле. Азыр ичине жакындатып койсоң, мына көрүнүп турган зданияга киребиз туугандар. Азыр жакындатып көргөзөт. Ошол жерде арка бар. Арка. Киргенден кийин оң жакта болот. Анализи ДНК деп жазылып турат. Ушул жерден кире бересиздер. Киргенде эле оң жакта жайгашкан клиника. Ориентирди силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Мына эми бул жерде шахмат светофорлор бар да. Кайгынан өтсөңүздөр деле боло берет негизи. Мына могу жерлерденчи. Ориентир дагы айтып коеюн. Точка Вукс көрүнүп турат. Вукс точка Макдональдс. Мындай эле келе бересиздер. Вукс вил бар экен, ориентир ошол дагы болсун. Жүрүңүздөр. Кире бересиздер ушул жерден. Бизди мына ошол жердин жетекчиси Бакай агабыз күтүп алды. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Бизди өтө көп мекендештер көрүп атат. Эл менен амандашып алсаңыз болот. Assalamu alaikum.
урматтуу мекендештер. Арзандатууларды айтып койдум. Метродон бери тартып келдик. Биз подземканы таткан жокпуз, өдөн эле тартып келдим менчи. Жердин үстүнө. Пешеходдордон өтүпчү шахмат экен, каалагандай форматта өтсө болот экенчи. Жүгүрүп өтсө болот экен, күтүп өтсө болот экен дегендейчи. Бул жер туугандар күтүү залы болуп калат ошондо. Кулерлер, суулар шарттары ушундай экен. Путка кийип кие турган нерселерди. Кенен тааныштыра беребиз анда. Бул жер өзүң айткандай ресепшн, администрация. Бул жагы склад, бул жагы стоматология, бул жерде бизде ал ичинде пациент бар. Бул жерде бизде имплантация, ушундай иштер кылынып атат. Пациент болгон үчүн ичине кире албайбыз. Ичинде уже алер бүтпөйт да булар. Так, Стоматологдор кабинетиңиз көп экен, стоматологический азыр кабинет. бул жак имплантация боюнча. Бул жак ортопедия боюнча. Бул жакта өзүм отурам, өзүм иштейм. Садись еще. Там тоже пациент есть. Пациент бар ал жакта. Бул жерде стоматология, бул жерде да стоматолог отурат. Бул жерде лечение, терапевттин кабинети. Ол иштерде болот. Тарсаңар болот. Тиш ооруса, кайрылса, без өчүрт экенин айтканда, доктурлар көп экен, врачтарыңыз. Стоматолог көп, стоматология көп. Бул жакта да стоматология, пока азыр бул жакта эч ким жок. Ичинде эч ким жок. Общий кандай кызматтар бар ошол жерден? Айтып кетсеңиз. Bizde stomatologiya бар, urologiya бар, гинекология бар, кардиология бар, терапевт бар, кожный бар. Анализ тапшырса болот, анализдин бардык түрүн тапшырса болот. Анан ошо анализ боюнча келип бизден лечение алса болот, көрүп лечение алган болсочу, капельница койсо болот. Ошол гинекологияда УЗИ бар. Апрель айы ичи до конца 20% арзандатуу анализдерге, анан кийин анализ менен капельницаларга жарабайт. Башка бардык нерсе кызматтарга, имплант болобу, брекет болобу, бардыгы 20% арзандатуу кылып бересиз ошондо. Ошондо сиздердин атыңыздар айтып Биздин атыбыздан келсе, ооба, жазылып, полка жазылып келиш керек экенсизге менин оюмчачы. Запись менен келсе, өчүрөтү жок сразу кирет да. Азыр без запись деле келсе болот, анда кичине күтүп калышы мүмкүн. Кирсек болобу бул жака? Гинекологияда адам бар экен, бул жак процедурный. Бул жак тарсаңар болот. Капельница алып кеткенге, башка жак. Бул жак процедурный, бул жак стерилизационный аппарат, нар жагы уже стерилизационный кабинет да. Ал жактан чыгат да, буга салынып стерилизация болуп чыгып, ичинде неме болот, стерилизация салынат. Бул жакта пациенттер жок экен. Мекендештердин көпчүлүгү билди деп ойлойсузбу? Мына Добринскаяда негизи адам көп келет бул жака. Сыртта эле биздикилер көп. Эми биздикин жумуш менен келет деген. Колдон келишинче билдирүүгө аракет кылып атабыз. Биздики өзүң билгендей центр болгон үчүн, Садовойдун жээгинде болгон үчүн бир аз кыйыныраак болуп атат, но аракет кылып атабыз. Машина менен кичине ооба. Машина менен келгенге такси болсо 2 жерде парковка бар. Ал биздин клиниканын алыс эмес жердечи. Анан калган жер уже платный парковка да. Ошон үчүн. Биздин жаныбызда 1-2 машина парковка бар, аны бизге чалып келсе, жазып келсе, аларды өзүбүз айтабыз. Бул жак бизде гинекология, бул жакты кирсек болот экен. Пациент жок. Так, өзүгө гинеколог кабинети, бул жак УЗИ. УЗИде учетторго дагы коебу, ошолор боюнча айтып берсеңиз. Учетто коюлат. Келип текшерилип турат. Келип текшерилип, ушул 1 жылга неме алып төрөгөнчө учетко турса болот bizde. 25 жыл стаж бар дегенде ушул жерде, эме? Стаж чоңойчу бар, уролог да бар, алында стаж өтө чоң, алда 20 канча жыл. Бул жерде УЗИде только гинекология боюнча кайрылбайт. Там бел оору, почка оору, көп ооруларды ушул УЗИ менен көрөбүз да. Ички органдарды текшере берет кыскасы, болду. Жакшы экен. Иштөө убактыларын айтып койдук. Туугандар ошондой. Калганды чалып байланышып, келип, ден соолуктар кам көрүп кете бересиздер. Негизи оорубаңыздар, ооруп калсаңыздар, Dental Class сиздерге кызмат көргөзүүгө даяр демекчи. Врачтар көп экен, мына стоматологдор боюнча да кайрылыңыздар, тиштер ооруган болсо, бардык кызматтарын көргөзүшөт экен. Тиш алып, тиш салуу, брекеттер, тазалоо, дагы көп кызматтар бар го. Стоматология боюнча полный кызмат бар. Ушул айчы 20% арзандат, Кудай кааласа. Ишиңиздер ийгилик, жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик. Номерлери бардыгы көргөзүлдү. Көрүшкөнчө ишиңиз ийгилик каалайсыздар. Рахмат, ийгилик силерге. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.